Барыңар салам, бүгүн Джон Уик фильминин биринчи бөлүгүн айтып берем. Эгер лайктардын саны 1000ге жетсе, бирден экинчисин жасоого аракет кылам. Ошентип үчүнчүсүнө аман эсен жетебиз деп ойлойм. Андай болсо комфорт ордуна отуруп, Индийский чайдан демдеп алып, бул фильмге көңүл бурабыз. Фильмдин башы Джон Уик деген адамдан башталат. Бул кадрда Джон катуу кайрылып жатканын көрөбүз. Неге дегенде, буга чейин өзүнүн сүйүктүүсүн ооруп аткан жеринен жоготуп алат. Джонатан күндүгө эртең менен аялынын бул жашоону өтүп кеткени эсине түшүп, Джонатан кайгыдан тынчтык жок болот. Аялын көмүп жатканда бир киши алыстан келип калат. Ал Маркус деп жакшы адам болуп чыгат. Ал Джонатанды артык айрылбосун деп сабарга чакырат. Эртеси күнү коноктор кеткенден кийин доставка үйгө келип, Елена тараптан коштошуу белегин алып келет. Ал жөн гана оокат эмес, Тейси деген күчүк болуп чыгат. Анда Джон Еленанын белегин кабыл алып, камкор болуп Тейсиге көңүлүн бурат. Эртеси болсо Джон аны тамактандырып, үйүнөн эмнелер тапса ошонун баарын берип, күчүгүн серкелетип, так секирип алып, машинасына салып алып, экөө заправкага жөнөшөт. Бул жерден эң кызыктуулардын баары башталат. Заправкага Джон Уик машинасы менен келсе, бул жакта Йозеф фамилиясы Тарасов деген чегирткенин айгыры чыгып, Форд Мустангты сатып алгысы келгенин айтат. Джон ага сатылбаганын түшүндүрүп баш тартат. Ошол кезде сөзгө түшүнбөгөн Йозеф Джонго секирип баштайт. Ал кезде анын досу Йозефту кармап алып чүкөңдү ары ойно дейт. А Джон болсо тынчтык менен үйүнө кетип калат. Түн ичинде Джонду тейзи ойготуп, үйгө бирөөлөрдүн келгенин белги берет. Ошентип үйгө бандиттер келип Джонду тепкилейт. Ар жактан Джондун күчүгүн өлтүрүп таштайт да бандиттердин ичиндеги чегирткенин айгыры светин өчүрүп салат. Эртеси Джон күчүктү көмүп, үйүн жууп жатып, бандиттер үйүнө келгени эсине келет. Ошентип Йозефтун жүзү Джондун эсинде калат. Өмүрүнө өкүнгөндө Йозефка ачуусу келет. Йозеф Мустангдын номерин алмаштыруу үчүн Аурелио деген адамга келет. Бирок ал Мустангды кимден урдаганын билип, бир аз ачууланып Йозефту бастырып алат. Анан ага кызмат кылуудан баш тартат. Кийин Джон ошол жерге келип өзүнүн машинасы кайда экенин сурайт. Анда болсо Аурелио бардыгын айтып берип, Джон Уикти сабырга чакырып, ордуна башка машина таап берет. Йозеф болсо үйүнө келип, жасаган иштери үчүн атасынан сокку жейт. Ошол кезде неге Джон Уиктен коркуп атышат деп Йозеф сурайт. Орус мафиянын башчысы Виго жооп берет. Анын айтуусу боюнча Джон мурун ошолор менен бирге кылмыштык топ болгон экен. Анын өзгөчөсү карандаштын учу менен адамдарды өлтүрүп жок кылган. Джон Уиктин түп тамыры Белорус улутунан чыккандыктан аны Виго Баба Яга деп эркелеткен. Ошентип Виго баласына Джон Уик ким экенин түшүндүрүп, анан Виго Джонго чалып, Джон балам тентек кылып коюптур, бул жолу бир ачууңду мага бер дегенде, Джон телефонду коюп салат. Анан Виго баласынын артын жамоо максаты менен бандиттерин Джон Уиктин үйүнө жиберет. Бул жакта Джон алардын келерин билип, даярдана баштайт. Анан Вигонун адамдары үйгө кирип, Джон өзүнүн талантын көрсөтүп, алардын баарын көтөрүп чаап, Баба Яга деген атын жөн гана көтөрүп жүрбөгөнүн көрсөтөт. Үйүнүн баарын канга боегонго себеп болот. Ары чаап, бери чаап, колдорун сындырып бүткөндөн кийин үйгө болсо полиция кызматкери келип калат. Бирок бул кызматчы Джондун өткөн өмүрү менен тааныш болгондуктан, братан, куттуу болсун, жумушка чыгышың менен деп куттуктап кетип калат. Кийин Джон бандиттердин аркасынан тазалаган тазалык сектордин мистер Проперин чакырып, аларга үйүн тазалатып, жыйнатып, ороочусун ороп, жуучусун жууп, бардыгын чогултуп кетишет. Андан кийин Джон киллер дүйнөсүнө Континенталь деген отелине жөнөйт. Кийимин чогултуп алып, Мустангды айдаган бойдон келип калат. Артынан эле Виго Маркус менен жолугуп, Джондун өлүмү үчүн 2 миллион коюп атканын айтат. Айтып аталган баага Маркус келишкендей болот. Ошол убакта Джон отелге жетип калган болот. Бирок ага Маркус каршы чыкканын билген эмес. Ошондо Джон отелге киргенде Харун деген ресепшн кызматкери менен тааныш болот. Ал отелдин эч кандай өзгөрбөгөнүн айтат. Андан кийин Джон өз бөлмөсүнө келип Эленанын видеосун көрүп, кийин болсо ал секретный клубка лифт менен түшүп, ал жактан эмне болуп атканын карайт да кирип барат. Бул жакта отелде иштегендер жыгап аткан болот. Джон келип Йозеф каякта экенин билгиси келет. Уинстон деген таанышы жардам бергенге даяр. Йозефка алып бара турган жолду Уинстон гана көрсөтө алат. Бул жакта Виго байкебиз Джондун каякта экенин билип алат. Уинстон Йозефту кайда жүргөнүн айтып, Джонду күчтөнтүп, кийиндирип клубка жибергет. Ал жакта Джон өзүнүн таанышын көрүп алып, чырагым бүгүн жумушка иштебей эле койсоңчу деп үйүнө жиберет. Анан Джон баба ягалыгын жасап, Йозефтун охранниктерин тамга жабыштырып, Джон бир жерди тазалап алып, башка комнаталарды тазалап үн чыгарбай, охранниктердин айласын кетирип, жетем деген жерге тырышат. Ал жакта бир охранник баарын бузуп, клубда Джон жүргөнүн баарына жарыя кылат. Йозеф Джонду көргөндө өлүмгө тик карагандай качып жөнөйт. Жалгыз жүргөн Йозеф памперсин кийип алып ташпакыдай чуркайт. Джон Уик өзүнүн жумушуна сагынып киришкендей, охранниктердин ажалынын көзүнө карап, аларды ары сүйрөп, бери сүйрөп айласын кетирет. Йозеф болсо көчөгө чуркап чыгып,
Джон келди деп машинага отуруп качып кетет. Джон болсо баарын тепкилеп көчөгө чыгып Йозефка звонок кылат. Кармасам бир атамго десе Йозеф көзү алайып калат. Джон жеңил жаракат болуп отелге барат. Силерде дарыгер барбы деп сурайт. Ато мен колумду кичине кесип алдым десе, бизде любой нерсе бар деп дарыгерди Джондун комнатасына жиберет. Джон болсо 100 грамм ичип алат. А дарыгер болсо ишин бүтүрүп кетип калат. Ал убакта Маркус снайперин даярдай баштайт. Джон деген бисмилла деп жаңуктай баштаса, ошондо Джондун комнатасына бирөө келгенин көрүп, Маркус болсо жастыкка атып Джонду ойготот. Аны сезген Джон тоголонуп түшкөндөн кийин Перкинс деген кызды Джон жаракатына карабай айланып көтөрүп чабат. Перкинсти моюнан кармап туруп, Йозеф кайда жүргөнүн сурап алат. Анан димидролдон 2 таблетка берет. Аркасынан шырт деген үн чыгып, Гарри деген кошунасына жолугуп калып, "Кандайсың доске?" Джон ага Перкинсти карай турчу деп тапшырып кетет. Убакыт өткөндөн кийин Джон издеген жерин таап келип, бул жерде да ал бүткүл бандиттердин көзүн жумуп, банктын ичине кирип, Вигонун акчалары ушул элеби деп бүткүл акчаларын өрттөп чыгат. Джон болсо рахаттанып шашпай басып кеткен учуру. Бул жакта Гарри Перкинс менен сүйлөшүп туруп, бошонуп кетип экөө согушуп, жастыкты беттин үстүнө коюп аткылап салат. Көрүшкөнчө тозоктон деп пистолеттин үстүнө таштап кетип калат. А Джон болсо Вигонун аркасында келе жаткан охранниктерин аңдып барат дагы аткылап фаршка айлантыра баштайт. Джон өзүнүн кыялын көрсөтүп, Вигону өлтүрөйүн деген максат менен аткылайт. Джон жалгыз болгондуктан ар кайсы жагынан чыгып кармап алат. Виго Джонну бир жакка алып келип, байлап алып, оозуна келгенде оттоп турат. Джон кечирип кой, братан, мен балаңды өлтүрүшүм керек деп айтат. Сен билесиң ким экенимди деп Джонду өлтүргөнгө аракет кылат. Ошол кезде Маркус кайрадан Джонду аман алып, аны бошотууга себеп болот. Качып жөнөгөн Вигонун аркасынан кубалап, ары карай качкан Вигонун алдынан чыгып, машинасын атып токтотуп, Вигону кармап алат да баласы кайда экенин сурайт. Байкуш Виго айласыздан айтып берет. Кантсе да баласы да. Бир аз убакыттан кийин Джон ишке киришип, алдында тургандарды өлтүрүп, машиналарды жарат дагы балакайдын аркасынан түшөт. Томолонуп чуркап бараткан жап-жаш Йозефту атып жаны тынат. Виго бул жактан акмак сөздөрүн эстеп кейит. Жаман да болсо баласы да эми. Анда Джонго отель тарабынан "Джон, сен жакшы кызмат кылдың" деп отель тарабынан өзүнө жаккан машинасын белек кылышат. Анан эртеси Маркуска жолугуп, ыраазысын билдирип үйүнө жөнөйт. Бул жакта аларды аңдыган Вигонун адамдары Маркустун үйүнө келет. Маркустун саткандыгын Перкис аркылуу билип алып, Виго Маркусту кыйноого жумушун баштайт. Анын арасында мунун баарын Джонго айтып үлгүрөт. Ошол кезде Маркус бошонуп кетип, экөөнү өлтүрүп, артынан Перкис Маркусту атып өлтүрөт. Ошентип Маркустун түбүнө Виго жетет. Аны уккан Джон сразу артка кайрылат. Бул жакта суйкайып сүттөн ак келе жаткан Уинстондун жардамы менен отель ичинде адам өлтүргөн үчүн жазаланат. Уинстон Джонго чалып, Вигонун кайдан табат экенин айтат. Көп күтпөй Джон алардын алдынан чыгып, бандиттерди бирден экинчисин кыйноого аракет кылат. Акырын бирден өлтүрө ишке киришет. Вигонун эң жакын охраннигин атып өлтүрөт. Виго Джондун машинасын сууга ыртканга тырышат. Бирок Джон менен Виго машинанан секирип качканга жетишет. Экөөнүн тең сүйлгөн машинасы лепешкадай жерге тоголонуп жабышып калат. Джон жерде суу болуп жатса, анан Виго Джонду расына-раска чакырат. Джон ага макул болуп, экөө согуша кетет. Джондун таланты көп болгондуктан Вигону мунтуп жашоосуна өкүндүргөндөй колун кайрый чабат. Виго деле картайганы менен Джонго нормально отпор берди. Виго жеңилип мамалай баштайт. Ага чыдабаган Виго колуна бычак алып, Джонго жүгүрүп бычак менен сайып салат. Джон анын колун кармоо аркылуу бычакты сары майга малгандай малып ийет. Жашоосуна нааразы болгон Виго шүмүрөйүп өлүп калат. Джон жакын жердеги жаныбарларды кармоочу клиникага барып, эки жакты карап, кандын агымын токтотуп алат дагы. Камалып турган питбульдун бирин алып, кандайсың, брачка деп үйүнө питбулун жетелеп кетип калат.